Кыргыз тили. Саламатсыздарбы достор? Сиздер менен мен Мерим Мумбековна. Бүгүнкү сабактын темасы КГ тыбыштары. Кыш мезгили. Бүгүнкү сабакта КГ тыбыштарын туура айтканга, бул тамгалар катышкан сөздөрдү туура окуганга үйрөнөбүз. Кыш мезгили тууралуу жаңы сөздөрдү өздөштүрөбүз. К тыбышы жоон үндүлөр менен катар келгенде К тыбышын берет. Буква К, когда вместе твердыми гласными звучит К. Окуп көрөлү. Ха, хо, ху, К. Этот буква вместе мягкими гласными звучит К. К, 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 Ки. Значит, буква К дает два звука. К, К. Когда твердыми гласными звучит К, а мягкими гласными звучит К. Сөздөрдү айтып көрөлү. Кар, кеме, козу, көмүр, куурдак, күрүч. Кыш, киши, кар киши. Кийинки тамга Г тамгасы. Г тыбышы. Бул тамга дагы эки тыбыш берет. Буква Г дают два звука. Вместе твердыми гласными звучит Г. Жоон үндүлөр менен келгенде Г тыбышы айтылат. Айтып көрөлү. Га, го, гу, Г. Вместе мягкими гласными звучит Г. Ичке үндүлөр менен катар келгенде Г тыбышын берет. Айтып көрөлү. Г, гө, гү, ги. Мисалдарга көңүл буралы. Агай, тайгак, сегиз, өгүз, гүл. Текст окуйлу кыш мезгили тууралуу. Кыш келди. Айлана аппак кар. Жолдор тайгак. Балдар коньки чана тебишти. Кардан кар киши жасашты. Тапшырма. Кыш, киши, кар киши, агай, тайгак, өгүз, козу, күрүч, көмүр, кар деген сөздөрдү котормосу менен сөздүк тептерге жазабыз. Кыш мезгили деген аталыштагы текстти окуйбуз. Текстти туура окуйбуз. Г тыбыштардын катышкан сөздөрдү туура окуйбуз. Саламатта калыңыздар.